Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қылған дуа зикирлер деген сабағымызды улантабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, бұл Бухариде 6307 хадисте келген. Абу Хурайра радиаллаху анху хабарлайды: мен Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассаламдан уқтым, ал айтчеле: Wallahu inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Аллаға қасам етіп айтам, мен бір күнде 70-тен ашық Аллахқа кешірім сұрап тауба қылам. 70-тен ашық. Арабтарда 70 деп мисал қатары бұл көпшілікке білдіріп айтады. 70 дегені ушу 70-тен ашық еле деген сөз емес. Арабтарда, араб тілде 70 деп ушул көп жол айтқан нәрсені айтылады. Так 70 емес, 70-тен ашық көп нәрсеге айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың өткен жана келерки күнөөлөрү кечирилген. Ошондой болсо дагы Аллах Тааламдан дайыма кечирим сурап жүрчү эле. Басса турса, отурса дагы истигфарларын угуп жүргөнүн канча деген риваяттарда келет. Сахабалар дагы көп угуп жүргөн эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан көп истигфар айткан. Истигфар дегени астагфирулла, астагфирулла, Аллах Таала мени кечире көр деген. Аллах Тааламды кечирим сураганда адам ушул нерселерди тилейт. Адамдын күнөөсү кечирилсе тозокко түшпөйт. Адамдын күнөөсүн Аллах Таалам кечирсе адамдарга ашкере кылып шерменде кылбайт. Бул дүйнөдө айыбы жашырылып адамдарга шерменде болбошу жана акыретте калайык калктын арасында дагы Алла Таалам аны жазалап, шерменде кылып күнөөсүн айыбын жашырып кечириши. Ушул кечирим. Аллах Тааламдын кечирими адамдын айыбын жашырып, күнөөсүн кечирип, тозокко салбашы. Астагфирулла, астагфирулла деп кечирим сураганда ушул нерсени эске алайлы. Сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кечирим сурап Алла Тааламдан истигфар айтып жүргөнүн угуп жүрчү эле. Ибн Омар радиаллаху анху айтат: "Ин кунна ланаудду ли расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фил маджлисил вахид 100 марра." Биз керек болсо санаганга үлгүрчү элек бир эле отурган маджлисибизде 100 жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтчу эле дейт. Эмне деп? Роббихфирли ва атуб алейя иннака антат таввабур рахим. О Аллах, мени кечире көр, тобамды кабыл кыла көр. Чындыгында сен тоболорду кабыл кылуучусуң, сен ырайымдуу же мээримдүүсүң деп. Абу Давудта келген бул хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жыйнаган, чогуткан, жаттаган, чоң эмгек кылган, Пайгамбардын жанынан чыкпаган, каякта болсо да жанында жүргөн чоң улуу сахаба Абу Хурайранын айткан сөзү бар белгилүү. Насаиде келген. Ма раайту ахадан акthara min an yaqula astaghfirullah wa atubu ilayh min расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын элчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы ашкан, андан да көп истигфар айткан, тобо кылганды мен көргөн жокмун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы өткөн көп истигфар кылган, тобо кылганды көргөн жокмун деп. Астагфирулла, астагфирулла деп. Өткөн күнөөсү, алдыдагы күнөөлөр кечирилген Аллахтын элчиси, шарапаттуу адам ушу истигфарды көп айтып, Аллах Тааламга тобону көп кылып жүргөн болсо, бизге окшогон күнөөкөр адамдар кандай анда? Андан да көп айтыш керек да истигфарды. Күнөөсү кечирилген адам, өткөн күнөөлөрү дагы, алдыдагы күнөөлөрү дагы. Бул нерсе биздин эле ойдо эмес. Энебиз болгон Айша энебиз дагы бул суроону берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келет. Айша энебиз айтат: "Анна набия саллаллаху алейхи вассалам кана якуму минал-лейли хатта татафаттара кадама факулту ла." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түндө намазга турганда тамандары жарылып кетерлер дейт. Ошого көпкө тургандыгынан. Ага айтчым: "Лима таснау хада я Расулуллах?" Бул нерсени эмне үчүн кыласың, о Аллахтын элчиси? Факад гафараллаху лака ма тақаддама мин дамбик ва ма тааххар. Аллах Таалам сенин өткөн дагы, алдыдагы күнөөлөрүңдү да кечирип койгон эле го. Эмне мунун бардыгын жаныңды кыйнап, өзүңдү кыйнап дегендей бир абалда суроо берип атат Айша энебиз таң калып. Мынчалык түндө туруп деп. Кола Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат: "Афала ухиббу ан акуна абдан шакура."
Мен шүгүр кылган пенделерден болбоймунбу? Мен шүгүр кылган пенделерден болгум келет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат. Мындайча айтканда, өткөн күнөөм, алдыңкы күнөөм кечирилген болсо, анда Кудай тааламга шүгүр кылгандардан болбоймунбу деп. Фатх сүрөсүнүн 1-2 аятында Алла таалам айтат: "Инна фатахна лака фатхан мубина". О Мухаммад, чында биз сага анык жеңиш бердик, ачып бердик деп. "Лиягфира лака Аллаху ма тaqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima". Аллах таалам сенин өткөн жана келерки күнөөлөрүңдү кечирип, нематын, жакшылыгын толуктап берди жана түз жолго сени салды. Сени түз жолго салып, нематын толуктап берип, алдыңкы жана өткөн күнөөлөрүңдү кечириш үчүн деп айтып атат. Мына ушундай туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз бүткөндө дагы ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп намаз салам бергенде дагы астагфирулла, астагфирулла 3 жолу айтчу эле. Мажилисте отуруп калса да адамдар менен субханак аллахума бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ал жерде дагы истигфарды, тобону айтчу эле. Мажилис бир жерде отуруп калса, сөзү бүткөндө, ажылык бүткөндө дагы айтчу эле истигфар. Адам баласы канчалык кечирим сурап Аллах тааламга жакын болуп, өзүн күнөөкөр пенде тутуп, тобого, кечирим суроого жакын болгон сайын, ошончолук адам ийкемдүү, Аллах тааламга жакын, текеберликтен, ичтардыктан, көрө албастыктан, өзүнө баа берүүдөн, өзүнө таң калуудан, өзүнө ишенүүдөн, ушундай жүрөк ооруларынан аруу болот, сак болот. Ал эми канчалык адам өзүнүн күнөөсү жоктой, күнөөсү бар болсо дагы истигфар, тободон алыс болсо, жүрөккө текебер пайда болот. Өзүнө таң калуу болот, өзүнө баа берүү болот. Ошентип ибадаты да азаят. Алымдар айтат: "Куллама касура таатул абд касура истигфару, ва ман қалла таатуху қалла истигфару". Канчалык адамдын ибадат иштери көбөйгөн сайын, ошончолук тобосу да, истигфары да көбөйөт, Аллахтан кечирим суроосу. Канчалык ибадаты, Кудай тааламга баш ийүүсү азайган сайын, истигфары да азаят. Ошондой болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосун истигфар менен өткүзгөн. Керек болсо ошол бул дүйнөдөн кош айтышарда дагы Айша энебиздин үйүндө, Айша энебиздин жанында жан берген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда дагы белгилүү айткан сөзү бар: "Аллахумма гфирли", Аллахым күнөөмдү кечире көр, "Вархамни", мага төгө көр, "Валхикни бир рафиқил а'ла" деп. Бул дүйнөдөн ушу жаны чыкканда дагы Аллах тааламдан кечирим сурап жаны чыккан. Бул нерсе менен адам жакшылыкта болобу, күнөө кылып калабы? Куллу бани адам хата, хайр хатаина тавабун. Адам баласын баары күнөө кылчу. Күнөө кылгандардын эң жакшысы тобо кылгандар. Истигфар адам канчалык көп айткан сайын, ошончолук Аллах тааламга жакындайт. Күнөөлөрдөн алыс болот. Күнөөгө түшүп калса дагы жүрөгүнүн тазаруусуна жеңил болот. Бул момундун сыпатынан истигфар айтып жүрүү. Ал-Имран сүрөсүнүн 135-аятында Алла таалам айтат: "Валладина ида фаалу фахишатан ау заламу анфусахум закаруллаха фастагфару лидунубихим ва май ягфиру дунуба иллаллах". Ушундайлар бар, бир жаман ишти кылып алып, же зулум кылып алган болсо өздөрүнүн жанына заматта Аллах тааламды эстирип кечирим сурашат Аллахтан. Аллахтан башка ким күнөөнү кечирмей келет деп атат. Момундун сыпатынан дайыма кечирим сурап истигфар айтып. Эртең менен келген, кечкисинде келген пайгамбарыбыз истигфарды байланган зикирлерден булду. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла деп айтуу жүрөк тазарат, күнөө кечирилет, даража көтөрүлөт, бале кырстан сак болот адам. Иманы көтөрүлөт, Аллахка болгон байланышы бекемделет, ар кандай жүрөк оорулардан сак болот. Ошол үчүн керек болсо истигфардын артыкчылыгы ушундай, кыскачалап кээ бир нерселерди эскерип кетейли. Ошол зулум кылган жаман коомдор болсо дагы, бирок ошол кезде Аллах тааламдан кечирим сураган учурларда аларга азап түшпөйт. Анфал сүрөсү 33-аятта айтат: "Ома кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун". Аллах таалам аларды азаптабайт эгер алар Аллах тааламдан кечирим сурап турган кезинде дейт. Бул күнөөкөр адамдарды айтып атат. Бузуку, зулум кылган адамдарды айтып атат. Истигфар айтуу менен адам диндеги амалдарга бекем болот. Көп айтып келебиз, арызданат, кантип ушул намазга бекем болом, кантип зикирлерге бекем болом, кантип Куран окууга бекем болом, кантип ушу жалкоолуктан арылам, намаздарга бекем туруктуу боло алам, бирде окуп бирде калтырып салбай дегендерге мына жооп алымдар айтат. Ошол адамдын динде, иманда, жакшы амалдарда туруктуу болуп калышынын бирден бир себеби дагы бул истигфар менен жүрүү. Истигфар айтуу менен ибадаттар жеңилденет. Ибадаттар жеңил болуп калат адамга. Фуссилат сүрөсүнүн 6-аятында Алла таалам айтат: "Фастакиму илейхи вастагфиру
Аллахка түз болгула, дайыма истиқамада болгула, бекем дикте жана кечирим сурагыла деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге айткан: "Эй Айша, ин кунти алмамти бидамбин фастагфирилlah." Bir күнөө иш кыла алган болсоң, заматта Аллах Тааламдан кечирим сурагын. Фа инна тауба миназ-замби ан-надам вал истигфар. Чындыгында күнөөдөн тобо кылуу деген бул өкүнүү жана кечирим суроо. Тобо кылуу деген истигфар менен чогуу байланып келет көбүнчө. Тобо ошол кылган күнөөгө өкүнүү, аны таштоо, Аллах үчүн ага кайтып барбоо, бекем белди байлоо, ушул нерсеге кайтпайм деп. Өкүнүү ошол тобо. Өкүнүү бул жүрөк менен болот, истигфар бул тил менен болот, Аллах Тааламдан сурап. Ошон үчүн мурунку алымдар айтып келген туугандар. Ида ан'ама Аллаху алейка би ни'матин фа ахбабта бақа'аха ва давамаха фа аксирил хамд ва шукр фа инна Аллаха қала ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде сага бир нематтын, жакшылыктардын туруктуу болуп калышын кааласаң, дайыма сенде болушун кааласаң, анда Аллах Тааламга мактоо менен шүгүрдү көп айткан деген. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар ашырып берем. Ибрахим сүрөсү 7-аят. Бир жакшылыктын калып калышы бул Аллахка мактоо айтуу менен жана шүгүр айтуу менен болсо, ал эми ырыскынын адамдын ырыскы кысылып, азайып, жашоосу тар болуп, же кээ бир сураган ырыскылар кечеңдесе, ошондо истигфар көп айтылат деп айтылат алымдарда. Буга Нух сүрөсүндөгү 13-аяттарын айтып берет Аллах Таалам. Эмне дейт? Фа инна Аллаха кала истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Аллахтан кечирим сурап истигфар кылгыла, ал кечиримдүү. Юрсилу сама алейкум идрара. Силерге асмандан себелеген жамгырларды жиберет деп. Ушуну ырыскы деп тафсирлейт алымдар. Ырыскы деп. Бул сөз менен истигфар көп айтуу менен жер бетинде кургакчылык болбоосу жана ырыскынын мол болушу себептеринен. Юрсилу сама алейкум идрара. Дагы бир адамдар бар, ушул эле акчанын аздыгы, балалуу боло албай жүргөндөргө дагы ошо мурунку алымдар багыт берген, көп Кудайдан кечирим сура. Кээ бир нерселердин дагы адам кур калышы дагы күнөөлөрдүн себептенен. Жеке ошол күнөөлөргө тобо кылбаштын себептери да болот. Күнөөлөргө тобо кылбай, кечирим сурабай, истигфар айтпаса, кечирим сурабаса кайдагы тобо? Ошол тобосу кечеңдеген сайын ага келе турган жакшылыктар дагы кечеңдейт. Акчам аз, балалуу болбой жүрөм дегендер дагы. Нух сүрөсүндөгү уландысында айтат: "Ва юмдидукум би амвалин ва банин." Жана Алла Таалам силерге дүйнө мүлк, перзенттер менен берет деп атат. Дүйнө мүлк, перзенттерди берет. Ва юмдидукум би амвалин ва банин ва яж'ал лакум жаннатин ва яж'ал лакум анхара. Жана бактарды, соолубас дарыяларды берет деп. Башка бир алымдар айткан, бул истигфар көп айтуу дагы бейишке жеңил кирүүнүн себептеринен. Бадык Аллах Таалам кечирген болсо, сенин айыбыңды жашырат жана аны менен кылган күнөөлөрүң менен тозокко жазалабайт. Күнөөң кечирилсе Кудай Таалам алдында, анда бейишке кирдиң дей бер. Астагфирулла деп тилибизди үйрөтөйлү. Бассак, турсак, отурсак, күндө пайгамбар Аллах анын алдыңкы өткөн күнөөлөр кечирилген адам, Аллахтын элчиси бир күндө 100дөн ашык истигфар айткан болсо, биз андан да көп айтууга муктажбыз. Канткенде ырыскым кенен болот, балалуу болбой жүргөндөр дагы, анан жалкоолуктан арылбай жүргөндөр дагы, ибадаттар оор болуп, желкем жер тартпайт деп 2 рекет намаз оор болгондор, эртең менен кечки зикирлер оор болгондор, Куран окуса башы ооруп кетип сразу уктап калгандар, жалкоолор, ныксырагандар, боштор, шалакылар бардыгына жооп. Алла Таалам Худ сүрөсүнүн 52-аятында айтат: "Ва язидкум кувватан иля кувва." Алымдар айтат, адам ошо истигфарды айтып жүргөн болсо, адам күчтүү болот, күчтүү болот, энергиялуу болот, шамдагай болот, жалкоо болбойт. Ошон үчүн алымдар айтат, истигфар менен зикир кылып жүрүү ибадаттары жеңилденет жана даамын сезет, ошого байланат, жеңил болуп калат, алхамдулилла. Ал эми истигфар, зикири аз болсо, ибадаты оор болот дейт. Ибн Таймиядан бир жакшы бир пайда сураган. Шейхул Ислам Ибн Таймиядан сураган. Айюхума анфа лил абди ат-тасбих амал истигфар. Адам баласы үчүн кайсы пайдалуураак деди азымна? Истигфар, зикир деп келип атпайбы? Кайсы пайдалуураак адам үчүн? Тасбих деген ошо субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар. Истигфар деген Алладан кечирим суроо. Аллахым мени кечире көр. Астагфирулла деп. Анан Шейхул Ислам жооп берип атат. Кайсы пайдалуу дегенди кунтуп койгуңуздар. Кола ида кана саубу нақи фалбухуру анфа лаху. Мисалда берип, эгерде сенин кийимиң таза болсо, анда сага атыр жакшыраак деп атат. Ва ида кана саубу данасан фассабуну анфа лаху.
эгер кийим кир болгон болсо, анда ага самын керек, жууп тазалаш керек деп. فإذا كانت ثياب متسخة إذا كانت المعاصي فالاستغفار هنا بالنسبة للعبد مقدم. Кийимин кир болсо деген сөз адамдын күнөөсү көп болсо деген. Албетте баарыбыздын күнөөбүз бар, бирок күнөөлүү адам үчүн ал адамга көбүрөөк истигфар айтуу керек. والجمع بينها خير وهو سنة. Албетте бул экөөнүн жинабы бул жакшы жана сүннөт болот деп. Күнөөм жок, мен ошончо эле тасбих айтам деген сөз да туура эмес. Күнөөм көп, мен тасбих айтпайм, тек гана истигфар айтам деген да туура эмес. Ол экөөнү бириктирет. Бирок адам билет да күнөө кылып алганда. Бушайман болуп, ушул нерсени эстеген кезде, ошол кезде истигфарды көбөйтөт. Мындай жүргөн күндөрдө кадимки эртеме кечки зикирлерде истигфарларды, намаздан кийин истигфарларды, жалпысынан истигфарды дагы Аллахтан кечирим суроо жана Аллахка мактоо, даңк сана айтып, тасбих айтып жүрүү дагы сооп иштерден ушул экөөнү көбөйтсүн деп атат.